Журналист Семетей Таласуулун милиция кармап кетти. Бул тууралуу журналисттерге анын жубайы ырастады. Журналист өзү дагы Facebook'тагы баракчасына ИИМдин тергөө комитетине бара жатканын жазды. ИИМ бул тууралуу комментарий бере элек. Журналист буга чейин февраль айында УКМК тарабынан кармалып кайра кое берилген. Семетей Таласуулу эркин журналист катары социалдык тармактарда коомдогу ар кыл окуяларга өз пикирин активдүү жазып келген. Кечээ 31 октябрда парламенттин эл аралык иштер, коргоо, коопсуздук жана миграция комитети Кемпирабад суу сактагычын биргелешип башкаруу боюнча кыргыз-өзбек келишимин колдоду. Келишимге макул болгон депутаттар Улан Примов, Чолпон Султанбекова, Улан Бакасов, Миргүл Темирбаева, Лейла Лурова, Ырысбек Атаджанов жана Жылдыз Талайбек кызы. Ал эми депутат Адахан Мадумаров менен Чыңгыз Айдарбеков добуш бербестен отурумдан чыгып кетишкен. Мадумаров келишимде кооптуу жагдайлар бар экенин айтты. Мына азыр комитет бир жакшынакай эле өтүп келатып, 7-чи маселеге келгенде Кемпирабад суу сактагычын биргелешип колдонуу жөнүндө келишим түзүшүптүр да. Бул деген сөз айланайын, сенин эшигиңе мен кирип бардым, сенин корооңа кирип бардым, мен сенин корооңда жашайм, бирок сен менин шартым менен жашайсың деген өтө каттуу басмырлоо. Чексиз басмырлоо. Мына азыр ушул 11 беремдеден турган макулдашуу түзүптүр, бул Ашмалтайын чыгарган. Мен сабатсыз десем капа болушат, сабатсыздыктын чокусу да ушул. Biz suyunu da kamsız kılıp verişimiz gereken. Anan oşol suyunu da tazalap verişimiz gereken. Oşol suyunun arğanday jagdaylarda 900-cü gorizontaldan aşpayt dep kıykırışıp atpayбы? Жоқ дейт. Force majorduk jagday bolup kalsa, mындай bir gözgө görünbөгөн jagdaylar bolup kalsa, andan aşıp ketişi mümkün eken dep жазып атат. Эч качан Өзбекстан Кыргызстанга утулган эмес сүйлөшүүлөрдө. Биздин кемчон тойлорду керек болсо 7 жолу сууга алып барып сугарбай келип, ушул кезге чейин келген Өзбекстан Республикасы. Булар эч качан өзүнүн милдеттемесин аткарган эмес, аткарбайт дагы. Булар кандайдыр бир нерселерден аябай каттуу жерден кармалып калышкан. Ошондуктан жанагы кыргыз мамлекети, кыргыз жери дегендердин, бүт жигиттердин, кыздардын баарын белдерин кайрабыз деп аткандар кайрыла албайт алардын белдери. Ошо өзүнчө ой жүгүртүп, баягы келишимдерди окуй алган азаматтардын баарын бир заматта кандайдыр bir hareketlerdi жасалган болушу керек, bir 2-3 кишилер ошого жардам көмөк берген болушу керек. Баарын бир жерге бир күндө тизип алып барып, камап койгондугунун бир себеби ушул жүрөгүндө титиреүүчүлүк бар, жүрөгүндө коркунуч бар. Булар түндө да жакшы уктай албайт. Себеби эртеби кечпи сөзсүз түрдө жооп беришке туура келет. Баары бир жооп берет, эртеби кечпи жооп берет. Ошондуктан азыр мына комитетти жабык эшик артында карайлы деген бул өтө уят маселе. Абдан уят. Бул жерде мамлекеттик сыр жок. Кеп суу жөнүндө кетип атат. Уят, миң жолу уят деп айтам мен. Анан буга чейин жанагы Кемпирабад ошол тууралуу документтерди сыр деп сиздерге бербей атпадыбы эле? Өткөндөгү комитеттин жыйынындачы. Азыр алдыңыздарбы? Жок, азыр деле колго тийет алар. Дагы деле колго тийет? Жок. Ал 39 протоколу дагы, 42 протоколу дагы башка келишимдери, дагы эмне балекеттерди жасагандарын булар бир Кудайдын өзү билет. Эч кандай документ, мисалы мен азыр ал келишимдерди мүмкүн ар биринин колуна берип электр комитетке берген чыгар. А комитетке бергенде деле өткөндө Чыңгыз Айдарбеков айтпадыбы? Мен комитеттин төрагасы катарында биринчи жолу көрүп атам деп. Эсиңиздерде барды. Бийлик тараптан макулдашуу тууралуу комментарий бериле элек. Биздин көз карандысыз каналга катталып, ыкчам жана объективдүү маалыматтарды алыңыз. Арча медиа сөз эркиндигине катталыңыз. Ал арада Кемпирабадды коргоо комитети Өзбек президенти Шавкат Мирзиёевке кайрылуу жасады. Биз Кыргызстандын белгилүү коомдук жана саясий ишмерлери, жарандык коомдун кызыкчылыгын коргогон топ. Кемпирабад Анжиян суу сактагычына жакын жайгашкан айылдардын тургундары элибиз үчүн өтө маанилүү суу ресурсунун тегерегиндеги талаштуу маселелер такталмайынча президент Садыр Жапаров менен түзүлгөн келишимге кол коюуну кийинкиге калтыруу өтүнү
өтүнүчү менен кайрылабыз. Кыргызстан менен Өзбекстанды тарыхый жакындык, маданий жана аймактык жалпы байланыштар бириктирип турат. Биз бул келишим эки жакын элдин ортосундагы узак мөөнөттүү пикир келишпестиктердин башталышы болуп калышын каалабайбыз. Биз эки мамлекеттин ортосунда чек араны делимитациялоо жана демаркациялоо боюнча талаштуу маселелер бар экенин түшүнөбүз. Ал көптөн бери күн тартибинде турат. Бирок эки мамлекеттин ортосунда түзүлүп жаткан макулдашуу конституциялык нормаларды Кыргыз Республикасынын демократиялык жетишкендиктерин одоно бузуу менен жүрүп жатканын эскертебиз. Кыргызстандын бийлиги макулдашууну ачык талкуулоо талабын айткан жарандык коомдун өкүлдөрүн, саясатчыларды, активисттерди жана укук коргоочуларды массалык түрдө камакка алды. Учурда 27 активист оор кылмыш боюнча негизсиз айыпталып жатат. Урматтуу Шавкат Мирамонович, биз сиздин акылмандыгыңызга жана көрөгөчтүгүңүзгө чын жүрөктөн үмүттөнөбүз. Жана тараптарды Кемпирабад Анжиян суу сактагычын биргелешип башкаруудагы маселени чечүүдө кылдат жана салмактуу мамиле жасоого чакырабыз. Терең урматтоо менен Кемпирабад суу сактагычын коргоо комитети деп айтылат кайрылууда. Бүгүн 1 ноябрда Бишкектин 1 май райондук сотунда жарандык активист Адилет Али Мыктыбектин иши каралды. Активисттин жактоочусу ага коюлган дооматтарды четке какты. Бул жерде кылмыштын курамы жок. Курамы дагы бир жол айтам жок. Бир да жол келди. Биз формально мен мамлекеттик айыптоодон биринчиден кечирим сурайм. Бир да далилсиз, бир далил жок. Бир гана ошо эксперттердин корунусунун негизинде 278-ин 3-чү бөлүмүн сурап, 5 жыл сураган бул абсурд. Бул абсурд. Бул вообще тарыхта болбогон нерсени сурап атабыз биз. Ошон үчүн сөзүмдү кыскартканда, урматтуу төрага, бир кыргыздын жаранынын тагдыры чечилип атканда, бир үй-бүлөнүн кармилисинин тагдыры чечилип атканда, жаштарыбыздын тагдыры чечилип атканда, эл менен кошуп 278-ди коштоп туруп, баланын тагдырына балта чабыштын кажети жок. А юридической стороны действительно Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинин 278-чи 3-чү беренесин окуп көрсөк, там черный по белому жазылып турат. Башаламандык, поджог, уруш, талаш, мародерство, сабоо, уруу, анын баардыгы жок да. Бир да курам жок, урматтуу төрага. Ошон үчүн мен сизден сурамак элем, урматтуу төрага. Мыктыбек Адилет Алидин тагдыры биринчи кудай экинчисинин колуңузда түргөндө при принятии решения ушулардын баарын эске алып, кылмыш курамынын жоктугун эске алып, сиз жанагы Атамбаевдин бир кылмыш иши боюнча мактап тарыхта бир жолу калып калдыңыз эле, менин кароомдагы Мыктыбек Адилет Алиди актап тарыхта экинчи жолу калдыңыз. Себептен биздин ишенгенибиз сот, биринчи кудай экинчи сот. Ошон үчүн мен мамлекеттик айыптоосунун жарыш сөзүндө айтылган фактылардын бирөөсүнө да макул эмесмин. Мен каршымын. Мыктыбек Адилет Алидин кыймыл аракеттеринде кылмыштын курамы жок. Ошол себептен актап берүүңүздү сурайм. Ал эми прокурор активистти 5 жылга эркинен ажыратуу өтүнүчүн келтирди. Мыктыбек Адилет Алинин кылган кылмыш айыбы толугу менен далилденет деп эсептейм. Жана жаза чектөөдө Кыргыз Республикасынын 73-74-чү беренелерин эске алуу менен жеңилдетүүчү жана ордотуучу жагдайларды эске алып коюңузду сурайм. Биринчиден жеңилдетүүчү жагдайларга ошо Мыктыбек Адилет Алинин өздүгүн эске алып коюңуз. Жаш жигит экен, ошону эске алып коюңузду сурайм. Жана үй бүлөсү бар экен, үй бүлөсүндө карамагындагылар, багуындагыларын эске алып коюңузду сурап кетет элем. Ал эми бул иш боюнча ордотуучу жагдайларга деп ошо коомго каршы келип аткандыгын жасаган кылмышы, ошону эске алып коюңузду сурап кетет элем. Эми жогорудагы жеңилдетүүчү жана ордотуучу жагдайларды эске алуу менен, негизинен жеңилдетүүчү жагдайларды эске алуу менен урматтуу төрагалык, ушу 278-чи Мыктыбек Адилет Алинин Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинин 278-чи беренесинин 3-чү бөлүмү менен күнөөлүү деп таап коюңузду сурайм. Жана эң төмөнкү чек болгон 5 жыл чектеп коюңузду сурап кетет элем. Анан алдын ала тергөө маалында отурган күндөрүн бир күнгө
эсептеп коюңузду сурап кетет элем бул. Анан башкаруу чарасы калтырылып, жыйынтыгында сот 11 ноябрда айыпталуучуга акыркы сөз берилип, өкүм чыгарын билдирди. Эскерте кетсек, казино мыйзамына каршы чыккан активист Адилет Балтабай массалык башаламандык уюштурууга айыпталып 30 июнда камакка алынган. Президент Садыр Жапаровдун Бириккен Араб Эмираттарына болгон иш сапары жыйынтыкталды. Эки тараптуу жолугушуунун жыйынтыгында Кыргызстанда биргелешкен холдингдик компания түзүү жөнүндө эки тараптуу макулдашууга кол коюлду. Абу-Даби өнүктүрүү фонду менен 1 миллиард 200 миллион долларга чейин ар кандай коммерциялык өнүктүрүү долбоорун ишке ашырууга багытталган уставдык капиталы 100 миллион доллар болгон биргелешкен холдингдик компания түзүү боюнча расмий келишимдер түзүлдү. Ошондой эле Садыр Жапаров Бириккен Араб Эмиратынын негиздөөчүсү Шейх Заед бин Султан Аль Нахаяндын ысымын Ысык-Көл облусундагы бир мөңгүгө ыйгарды. Жана Кыргызстандан келген делегаттардын атынан, кыргыз элинин атынан терең ыраазычылык билдиремин. Сиздин кереметтүү өлкөңүзгө келип, сиз менен жолугушуп атканыма абдан сыймыктанам. Биздин эки элибиздин ортосун маданий жана ушул бир туугандык достук бириктирип турат. Бириккен Эмираттар менен Кыргызстан мындай жүрөктөн жакын бири-бирине. Эл аралык мамилелерде биз Кыргызстан менен араб өлкөлөрүнүн эч кандай бир талаш тартыш маселеси жок. Тескерисинче бири-бирибизди дайыма колдоп жүрөбүз. Ошол үчүн сизге дагы ыраазычылык билдирем. Учурдан пайдаланып сизди кыргыз элине, кыргыз мамлекетине иш сапар менен келип кетүүңүздү чакырамын. Сиздин ал келип кетүүңүз биздин эки өлкөнүн ортосун мындан ары дагы бийик деңгээлге жеткирүүгө өбөлгө түзмөк. Биздин көз карандысыз каналга катталып, ыкчам жана объективдүү маалыматтарды алыңыз. Арча медиа сөз эркиндигине катталыңыз.